Акыркы учурда жергебизде спорт тармагы бир топ өнүктү десек жаңылбайбыз. Буга мисал катары биздин жаш спортчулардын Азия чөлкөмүндө жада калса дүйнөлүк чемпионаттарда алдыңкы орундарга жетишип жатканын айтсак болот. Мына ушундай билеги күчтүү жаш балбандардын бири бүгүнкү биздин каарман Кубаныч Айбек уулу. Ал күнүнүн көп бөлүгүн дал ушул спорт залда өткөрөт. Кубаныч спорттун дзюдо түрү менен машыгып келет. Мен ушу Мухаммед Умар залында тренировка кылып, чемпионаттарды утуп, чемпионаттардан кийин чет өлкөлөргө чыгып, чет өлкөлөрдө мындай эл көрүп, жер көрүп, Анталияга чыкты, ошол жактардан күрөшүп, Якутияларда, чемпионаттарда азербайжандык балдар менен күрөшүп, ошол жактардан биринчи место алганга жетиштик. Спортчулардын ийгиликке жетишүүсүнө машыктыруучуларынын кошкон салымы зор. Анткени тигил же бул спорттун түрү жөнүндө маалыматы аз. Тажрыйбасы жок келген балдарга нөлдөн баштап бардык эрежелерди үйрөтүп, аларды мыкты деңгээлге чыгарууга болгон күч аракетин жумшайт. Биринчи келгенде ал 12 жашында келип залга. Эл катары башка балдардай эле машыгып жүрүп, ошо эмгектин натыйжасында бул чемпион Азия болду кече жакында. Казакстандан көптөгөн эл аралык турнирлерде жеңишке жетти. Бул жашоодо дагы адамгерчиликтүү, адамдарга да мамилеси түз жакшы бала. Уяда эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи. Кубанычтын атасы да спорттун күйөрманы. Анткени ал өзү да жашында спорт окуу жайын бүтүргөндүктөн баласынын спортко болгон кызыгуусун байкар замат залга алып келген. Жана ушул күнгө чейин каарманыбыздын көчөдө бекер жүрүүсүнүн алдын алып, күндө келип катуу көзөмөлгө алып турат. Жашынан 3-класстан бери спортко берип, тарбиялап, ошол ар дайым спорт менен заниматься этип келип атат. Бул спорт деген жакшы экен, бош убактысын ондо мындай башка нерселерге бурбай ар дайым спорт менен эме болот. Саат 3-төн 8ге чейин тренировка кылат. Спорт биримдикке жана достукка алып баруучу мыкты мектеп десек жаңылыштык болбос. Анткени адам күндө машыгуу аркылуу дени сак болуп, сейрек жашоого үндөсө, экинчи жагынан мекенин чет жака таанытуу менен бирге өзү да эл жер көрүп, дүйнө таанымы кеңейет. Биздин каарманыбыз да 7 жылдын ичинде көптөгөн мелдештерге байгелүү орундарды багындырууга жетишкен. Мисалы үстүбүздөгү жылды Якутияда өткөн Азия балдары аттуу мелдеште биринчи орунду жеңип алган. Мен 2016 жылы ушу Якутияда өткөн соревнованияда биринчиликти алдым Азия чемпионатынан. Бул жеңишке жетиш үчүн биз чемпионат Кыргызстандарда катышып, сборлордо, ысык көлдөрдө жана башка жактарда Кыргызстан сборный командасы менен катышып тренировка кылып жүрдүк. Ошо буга чейин биз Казакстанда өткөн соревнованиялардан биринчиликтерди алып, ошо Якутияга мындайча айтканда жолдомо алдык. Якутияда сибирлик, якутиялык, казак, анан азербайжандык балба менен күрөштүм. Анын ичинен азербайжандык балба менен финалда мындай кездештим. Ал дагы мындай күчтүү соперник болчу. Ошо ушу даярданганыбыз үчүн биз ушу ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Каарманыбыз болгону 16 жашта экенине карабастан Азия чемпиону аталды. Бирок бул жеңиштер Кубаныч үчүн чек эмес. Анын алдыга койгон пландарында 2017 жылы өтө турган чемпионатка катуу даярданып, Кыргызстанды дүйнө элине таанытам деген чоң ниеттери бар. Алтынчач Ажымаматова, Мирлан Ормонов, Аруу таң көрсөтүүсү.